да менин кызым азыр 11 ай болуп калды. Вирус болуп мындай суук болуп кыш келгенде кышында ооруп чыктык ошо. Анан врачка барсак бронхит деп дарылады. Детский врач жакшы болуп чыктык эмеден. Бирок бир аз муздак болуп калса эле ошо эмеси кармайт да, көкүрөгүнүн кырылдагы. Баягы дем алуу жолдорунда атайын ворсинкалар болот экен да. Ким кандай балдарда ушул ворсинкалар начар иштеп калат дегени келгенде эле баягы эле эки нерсени айтыптыр да. Ферритиндин аздыгы болгон анемия бар балдарга ушул ворсинкалар начар иштеп калат экен да. Көрдүңүзбү? Анан витамин Д'нын жетишсиздиги менен ооруган балдарда ушул жогорку дем алуу жолдоруна тиешелүү көйгөйлөр 40%га жогору кездешет экен да, көрдүңүзбү? А эмнеге булар десе, бул баягы витамин Д дагы ошол ворсинкалардын убакыт өтүп калыптануусуна аябай чоң таасирин тийгизип, алардын идеалдуу иштөөсүн камсыздап тура турган эң негизги витаминдерден болуп эсептелет экен да, көрдүңүзбү? Баарыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын аттуу долбоордун катышуучулары. Сиздер менен атайын бүгүнкү эфирден көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Атайын ушул сабаттуулугумду жакшыртайын, ден соолугумду жакшыртайын, үй бүлөмдүн ден соолугун жакшыртайын, деги эле ушул улутубуздун дени сак болуусуна өз салымымды кошоюн деп атайын өзүм врачмын аттуу проектке катышып, ай сайын сабаттуулугумду жакшыртайын деп аракет кылып атканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйруса бүгүнкү эфирде сиздердин бардык көйгөйлөрүңүздөрдү угуп, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип, колумдан келген бардык кеңештеримди бергенге аракет жасаймын. Анда эмесе видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Видеодо өтө кызыктуу маалыматтар болмокчу. Бул кеңештер менен сиздердин ден соолугуңуздарды дагы да жакшыртканга салымымды кошом деген ишеничтемин. Анда эмесе кеттик. Лирайым, сүйлөй берсеңиз болот, микрофонду күйгүзүп. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жобеков. Менин суроом ошо бронхит тууралуу болмокчу да. Менин кызым азыр 11 ай болуп калды. Вирус болуп мындай суук болуп кыш келгенде кышында ооруп чыктык ошо. Анан врачка барсак бронхит деп дарылады. Детский врач жакшы болуп чыктык эмеден. Бирок бир аз муздак болуп калса эле ошо эмеси кармайт да, көкүрөгүнүн кырылдагы какырык кырылдап калат го, ошонусу кармайт да. Бирок азыр жакшы мамиледе жакшы эле жүрөт. Баягы эмелерди массаж жасап эметкенде жакшы болуп калды. Анан ошол эми да кандай карматпаганга аракет кылып атам. Баягы кыш келатат, эми болмосо экен деп. Кышкыга кам көрүп азыртан Сабактарыңызды көрүп атам, керектүү маалыматтарды жазып эметип атам анан. Бирок эмеге кышында ошо ооруп чыкканда бизде айылда турам да, столдо турам. Банецкий эмеге барып анализ тапшыралы десек, таппай койду да эмесин. Венасын, Венасын Д менен эмеге ферритинге тапшырып коеюн эми. Текшертейин десем, эмнеге тапшырасыңар деп эметтеле. Анан ооруп атат, больницадан чыктык. Для себя өзүм үчүн көрүп коюшум керек болуп атат. Ушуну жетишпесе көрсөтүп десем, вообще таппай коюшту эмесин, венасын. Анан ошол бойдон тапшырбай эле жүрдүк, тапшыра албай калдык да. Азыр бирок Кудайга шүгүр жакшыбыз. Жаз келип эметкенге мындай болгонго оорубай эле жүрөбүз да. Бизде кармаган менин балдарым, берки балдарым кармаган жок, ушуну эле. 7 айлык, 11 айлык дедиңиз, 11 ай болосун, 3-4 күндөн кийин. Анан мындай башка да кошумча симптомдор болобу негизи бронхитти кармаганда мындай? Жок, мурду агат болгон анан. Мурду агат. Температуразычы? Температура баягы ооруп больницага кышында жатканда ошо эмеси тамагынын температурасы көтөрүлүп, врачка барып, врач детский чоң больницага жөнөттү, тиги эме шаардагы. Ошол жака барып, ошол көрүп ингаляция жасап эметкенден кийин жакшы болдук да. Ошентип анан ферритин менен витамин Д'ны да текшере албай калыпсыздар да? Мен Д'ны текшерте албай
текшерте албай калдык да анан Өзү кымбат да мындайда айтышып бияктан. өзү бул жаш балдардын негизи бронхтору бар го, бул аябай кичинекей болот да, буларда жакшы өнүкпөгөн болот. Баягы көп вирустарга туруштук бере албай калат. Анан көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдү жүргүзүп көргөн да, эмнеге ушинтип балдар тез эле бронхит болуп кала берет, эмнеге булардын өпкөсүнө түшүп кетет, эмнеге пневмонияга кабылып калат деп жүргүзгөндө, ушул изилдөөлөрдүн көпчүлүк бөлүгүндө ушинтип өпкөсүнө түшүп кеткен көйгөй баягы дем алуу жолдорунда атайын ворсинкалар болот экен да. Баягындай мындай жөнөкөй тил менен айтканда майда мындай чачтарга окшогон ворсинкалар болуп иштеп турат экен да. Ал ворсинкалар эмне кылат экен? Алар бүт ошол баягы кирген чаң болобу, вирус болобу, бактерия болобу, баардыгын өпкөдөн тазалап, жок кылып, ушинтип турат экен негизичи нормада. Анан окумуштуулар изилдөө жүргүзүп көрүптүр. Эмнеге кандай балдарда ушул ворсинкалар начар иштеп калат дегени келгенде эле баягы эле эки нерсени айттыктыр да. Ферритиндин аздыгы болгон анемия бар балдарга ушул ворсинкалар начар иштеп калат экен да, көрдүңүзбү? Анан витамин Д'нын жетишсиздиги менен ооруган балдарда ушул жогорку дем алуу жолдоруна тиешелүү көйгөйлөр 40%га жогору кездешет экен да, көрдүңүзбү? Эмнеге булар десе, бул баягы витамин Д дагы ошол ворсинкалардын убакыт өтүп калыптануусуна аябай чоң таасирин тийгизип, алардын идеалдуу иштөөсүн камсыздап тура турган эң негизги витаминдерден болуп эсептелет экен да, көрдүңүзбү? Менин деле практикамда көпчүлүк бронхит болуп ооруй берген, көпчүлүк ушул дем алуу жолдоруна тиешелүү көйгөйлөр менен изилдей келгенде кандарычы көпчүлүгүндө анемия чыгат или витамин Д'нын жетишсиздиги келип чыгат да, көрдүңүзбү? Тем более сиздин атайын аракет кылып көрүп көрөйүн деген экенсиз, бирок тилекке каршы алыша албай, көрө албай калсыздар да. Эми сизге сунушум азыр кышкыга даярдык көрөлү деп атпайсызбы? Кышкыга чейин как раз мына азыр жайда, жай ичи, күз ичи колдон келишинче иммунитетти жакшыртып, ошол витаминдерин кайра повторно тапшырып, көрүп, так изилдөө кылып, как раз мына 3-4 ай бар, ошол 3-4 ай убагында толуктап алсаңыз, бир айтты дейсиз, эч кандай кышында мындай жада калса кичине жөтөл болсо дагы, бирок жанында оор деңгээлде болбойт. Бала баягы бир жөтөлүп эле, жөн элечи, эчтеке болбой эле, эчтеке көйгөй болбой эле мына өткөрүп коет да, жеңил өткөрөт да. Көрдүңүзбү? Негизи баланын иммунитети жакшы боло турган болсо, баягы ворсинкалар аябай активдүү түрдө иштешет дагы, баланын ар бир жөтөлгөнү ага польза болот да. Мындайча айтканда, ар бир жөтөлүү менен бүт баягы дем алуу жолдорун тазалап, дем алуу жолдоруна бүт какырык болобу, вирус болобу, бактерия баардыгын чыгарып эле, бала өзүнөн өзү 7 күн ичинде эле айыгып кетет да, көрдүңүзбү? Анан эгер иммунитет алсыз болсо, витамин Д аз болсо, ферритин аз болсо, жана өпкөсүнө түшөт дагы, пневмонияны чакырат, башка кылат. Анан муну дарылабай жүрө берсе, жана мурунку пациентибиз айткандай астмага өтүп кетет да. Көрдүңүзбү? Анан экинчи момент, аллергический фактор жокпу, ошону да аныктап коюшубуз керек да. Себеби дегенде кээ бир учурда вирустардан деле эмес, бактериялардан деле эмес, просто баланын кайсы бир нерсеге иммуноглобулин Эзи сезгич болгон үчүн организминдеги ошол клеткалар, тучный клетка деп коет да, ошол клеткалар сезгич болгон үчүн ошондон дагы баягы бала жөтөлүп эле, андан кийин эле бактерия кошулуп эле ушинтип бронхит болуп калат да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн биздин азыр эң негизи жасай турган эки кадам, балаңыздын организмин жакшылап көрүшүбүз керек, витаминдерин, витамин А, витамин Д, ферритинди көрүш керек. Экинчи, аллергия фактор жокпу? Мына ушул нерсени такташыбыз керек да, көрдүңүзбү? Негизи эле сизде канча балаңыз бар үй бүлөдө? 4 балаңыз тең, негизи 4 баланы тең, ачабы негизи бир үй бүлөдө бир жылда бир жолу жок дегенде ошол негизги анализдерин, общий анализ крайы, ферритин, витамин Д'ны текшертип, аз болсо толуктап, эгерде норма чектен кээ бир учурда кээ бир энелер жана сизге окшоп өз алдынча эле көрүп, баягы референстик значенияларды түшүнбөй эле, мына норманын ичинде эле турат го, демек баламда баары жакшы экен деп коюшат да, өз алдынча элечи. Бирок ал баягы лабораториядан көрсөткөн норма, ал норма эмес болуп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде ал референсный значение, ал норма деп эсептелбейт. Мисалы ферритинди 12ден баштап 100гө чейин пределдүү болсо, бул норма деген бул туура эмес да. Себеби дегенде ферритин мисалы конкреттүү түрдө, мисалы сиздин 11 айлык балаңызда нормада 90дон ашык болуш керек да. Көрдүңүзбү? Мисалы 4 жашар, 5 жашар балдарда 70ден жогору
жогору болуш керек. Көрдүңүзбү? Ушундай да ар бир баланын жашына карата өзүнүн нормалары болот. Ошондуктан сизге сунушум лучше бардык балдарыңызды текшерип, как раз 11 айлыкта текшерип, бир сыйра витамин Дызын, анемияга каршы препараттарды берип, как раз толуктатып бир курс лечение алып койсоңуздар, бул өзүңүздөргө эле кийин жакшы болот. И нервиңиздерди сактайсыздар, акчаңыздарды сактайсыздар. Себеби баланын монтип ОРВИ менен ооруганы, жөтөлүү, температура болгону, мурдакканы бул бизде эң көп кездешкен көйгөй да негизичи. Ар бир ата эне аябай кыйналат. Баланын баягы температура болуп атканын көргөндө, ар бир жөтөлгөнүн укканда ата эненин жүрөгү эзилет, чынын айткандачы. Эмнеге эле балам жөтөлө берет депчи. Ошондой абал болбош үчүн жакшылап изилдеп, жакшылап көрүп, бардык факторлорду аныктап, көзөмөл кылып кое турган болсок, мындай көйгөйлөр кездешсе дагы жеңил өтөт да. Көрдүңүзбү? Менде практикамда бир Ошону катталышы. дагы билдирейин дегем. Тиши 9 айында 4 тиш чыкты, алдына 2 тиш, үстүнө 2 тиш да. Переживать этпей эле койсом болот да, азыр 11 ай болуп Жок, 9 калыпчы. айда бул нормально. Негизи балдар 2 жашка чейин негизи тиш чыгуу процесси 2 жашка чейин уланат да. Кээ бирөөлөрдө мисалы практикада ушундай болгон, бир катталуучумдун кызына 1 жаш 7 айлык болгону анан тиш чыгып баштаган. 2 жашка чейин толук чыгып бүтүп калган. Элестетиңиз. Нормада ушундай да факторлор кездешет. Уже сиздерде 9 айлыгында башталса бул жакшы эле. Бирок албетте кичине нормадан азыраак, жайыраак болуп атат. Бул нерсеге дагы жанагы эле витамин Днын жетишсиздиги дагы влиять этиши мүмкүн да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн как раз азыр мына тиш чыгуу процесси, аркы берки процесстеринде көзөмөл кылдырып, анализдерин текшерип, бир сыйра дарылатып койсоңуз өтө жакшы болот да балаңыздын ден соолугуначы. Түшүнүктүү, рахмат. Ишиңиздерге рахмат. Анан өзүм врач долбоору кандай болуп атат сизге? Өзүм врач Сабактарды көрүп жакшы атам дедиңиз. Кайсы көрүп атам. сабактарды көрүп чыктыңыз? Башынан баштап эле көрүп келатам, керектүүсүн жазып алып атам, тетрадь ачып атайын. Өзүм врачмын деп ачып, тетрадь ачып, керектүүсүн жазып өзүмө сактап Керектүү алып атам. маалыматтар көп бекен? Керектүү маалыматтар аябай көп экен. Биз билбеген нерселер аябай көп экен да. Билбеген нерселерди көп ошол жактан жазып, баягы бала менен унутуп калабыз го, анан кээ бирин аябай жазып алып атам. Керектүү нерселерин угуп атам. Сизге эң жаккан нерселер эмнелер болуп атат? Балдардын тамактануусу, ушулар оорулары жөнүндө буюрса бронхитке келейин деп келип калдым, ошону көрүп атам. Башка энелерге негизи ушул долбоорду сунуштамак белеңиз, сабаттуулугун жакшыртууга. Сунуштап атам тааныштарыма, ушундай эме бар, ушундай доктор бар, көргүлө, балким керектүү нерселери бар. Балким кызыкпасаңар да көрүп койгула, балким кызыгып кетесиңер деп өзүмдүн тааныштарыма сунуштап, сиздин көп эфирлериңизди, ютубтагы программаларыңызды көп көрөм да өзүм. Значит, 1000 сомго кандай өз баазына татыктуу бекен? Татыктуу, даже татыктуусунан дагы эме да көп да, анткени 1000 сомго Пикириңиз биз. үчүн терең ырахчылык билдирем. Ушул Негизи ар туура бир эне жерден барып врачка көрүнүп 2 таблетка жазат, аны аптекадан алып келгенче эле уже 1000 сом кетет да, анткени өзүбүздө врач аз и аптекада жок да. Анан сиздин бул берип аткан маалыматтарыңыз 1000 сомдон да ашык нерсе да. Ошон үчүн аябай ыраазычылык билдирем да. Чоң рахмат сизге. Кудайым буйруса алдыда дагы сонун сабактарды тартуулайм. Эне жана бала курсуна тиешелүү дагы сонун сабактар алдыда чыгат. Андан кийин ден сак жашоо кадам курсунун сабактары чыгат. Негизи бүткүл үй бүлөгөчү, балдарга эле эмес, өзүңүзгө туура кам көрүп, үй бүлөңүзгө, жолдошуңузга, баардыгына, ата энеңиз болсо аларга кам көрүүгө тиешелүү. Буйруса ушул долбоор менен ушул максатыбыз ушу бүткүл кыргыз элинин сабаттуулугун жакшыртып, элибиздин улутубуздун ден соолугун сактоо да негизичи. Мына ошол нерсеге сиздер да атайын салым кошуп, мынакей кошуналарга айтып атыпсыз, жакындарыңызга айтып атыпсыз. Бул дагы сиздин болгон эң чоң салымыңыз да. Ушинтип адамдарга колубуздан келген пайдаларды келтире берсек, буйруса биздин улутубуз, кыргыз эли дени сак болуп, анан өнүгүү жолуна түшөбүз да. Буйруса сизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Буйруса дагы да алдыда сонун нерселер сизге тартууланмакчы. Суроолоруңуз болсо жазып тура бериңиз, макул, жакшы турабыз. Сиздерге ийгилик, чоң рахмат. Сизге да ийгилик каалайм.
Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, өзүмө өзүм врачмын долбоорумдагы башка катталуучуларга, жакындарыңыздарга айтып, алардын дагы медициналык сабаттуулугунун жакшы болушуна салым кошуңуздар. Кудайым буйруса өзүмө өзүм врачмын долбооруна дагы жаңы сонун нерселер киргизилет, сонун проекттер, сонун сабактарым, сонун лекцияларым баардыгы киргизилет. Ошондуктан мен ойлойм, бул проект Кудайым буйруса биздин улутубуздун ден соолугун жакшырта турган проекттерден болот деген ишеничтемин. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аманыкта туруңуздар.